Нурлан Асип Аселди ырдаба, үйдө отур деп. Азыркы учурда Асел Кадырбекова чыгармачылыктан алыстап кеткенин көрүп жатабыз. Анткени ал азыр энелик милдетин аткарып жатат. Бирок шоу-бизнести сагынган сыяктуу. Ал үчүн эң жаманы элдин көңүлүнөн чыгып кетиши окшойт. Эл аны тааныбай калса жашоосу токтоп калчудай. Анын үстүнө күйөөсү дагы эң негизгиси үй бүлө деп айтууда. Мындан ары кандай болот деген чоң суроо пайда болуп жатат. Маалымат булагы аргумент чекеткейжи. Назира Айтбекова, колумду сурагандар толтура. Журналисттер күнүн утурлай эле бизге журналист катары таанымал ошол эле учурда ар тараптан өзүн сынап келе жаткан таланттуу айымдарыбыздын бири Назира Айтбекованын чыгармачылыгы жана жеке жашоосуна тереңирээк сүңгүп келди. Саламатсызбы эже? Баштаганда эле балалыктан баштайлычы. Бала чака кайрылып барганга мүмкүнчүлүк болсо, эмнени өзгөртмөксүз? Мен кааласаң да тагдырды өзгөртүү мүмкүн эмес экен. Бала чактагы өйдө ылдый, ач ток күндөрүм ушул күндөргө жеткирди. Ошон үчүн шүгүр дейм. Эч нерсени өзгөртпөйт элем. Эгер ошол жолдорду баспасам, бүгүнкү Назира боло алмак эмесмин. Бүгүнкү көрүп аткан нерсемди көрмөк эмесмин. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Жараткан бир тапшырма берет экен. Ошол тапшырманы аткарсаң, ушул жакшылыкты көрөсүң деген. Андыктан шүгүр кылам ушуга. Чоң эне темасына көп токтолосуз. Учурда ошол мезгилдегидей чоң энелер барбы? Апам менен чогуу жашасам да негедир энемдин этегин кармадым. Энемден болуп көрбөгөндөй сүйүүнү, мээримди көрдүм. Мени балалыкка сүйрөгөн жалгыз эле нерсе энем экен. Атамда эмес, апамда эмес. Апам деле мени бакты, жалгыз чоңойтду, окутту. Ал дагы жалгыз бой эне болду. Көрбөгөндү көрдү, укпаганды укту. Эмнегедир толгонсом эле энем чыгат көкүрөгүмдөн. Мен азыр андай эне көрө элекмин, ишенесиңби? Аябай издейм да ошондой энени. Менин учурумдагыдай кемеңгир энелер каякта, аталар каякта деп аябай издейм. Азыр башка эле дордо, башкача эле адамдар келип калгандай сезилет. Алардын орду толбой, ошол боюнча эле жок болуп кеткендей сезиле берет. Кенеде эле мисал илгеркидей, маасы көлөч кийгендер жок. Жолукту астыга салынган энелер чанда гана. Тилекке каршы мурункулар эч качан мурункудай толукталбайт. Мурункулардан учуугу уланбай калат окшойт. Посторуңузда аял эркек маселесине көп кайрыласыз. Сиздин көз карашыңызда аял болуу оңойбу же эркек болуубу? Экөөнүн тең эле бирдей түйшүгү бар. Бирок аял болуп 100% эркек боло албайсың. Анткени мисалы мен эркек жасаган дөңгөлөктү чыгара калып машинамдын дөңгөлөгүн өзүм сала ала турчу жөндө эмесмин. Оор нерселерди көтөрүп ташай ала турчу жөндө эмесмин. Ошон үчүн албетте кээде аял катары бир улуу күчкө башымды сүйөп, ушул ишимди жасап берчи дегим келет кээде. Кээде келет, эмне калп айтайын, күлүп. Аркылы темада пост жазасыз. Жазгандарыңызды бир китеп кылып чыгаруу оюңузда барбы? Анан ошол жазгандарыңызга болгон сын пикирлерге мамилеңиз кандай? Мен сын пикирди өзүмдүн таразама салып көрөм. Сын пикирди кабыл алам. Кабыл алган үчүн өсүш жасалат. Адамдын кемчилиги сырттан көбүрөөк көрүнөт. Сенин күзгүңү мен өзүмдү каранып көрөм. Кемчилигим болсо түздөгөнгө аракет кылам. Ар бир пикирди туура эле кабыл алам. Таразама салып, тегирмени менен өткөрүп. Ал эми жазгандарымды китеп кылып чыгар деп досторум аябай урушат. Чыгара турчу спонсорум да бар. Ушу жазгандарыңды бир топтоп эле берсең, калганын өзүм чыгарып берем деген адамдар да бар. Сонун китеп болот. Азыр баалуулугу билинбейт, кийин билинет дешет. Негизи чогултуп баштагам. Анан аягына жетпей эле чар жайыт болуп эле. Кайра жаңылары жазылып эле. Ошол бойдон чогулбай эле бүдөмүк болуп калды. Бирок чогултушум керек буларды. Бул менин тарыхым, бул менин баскан изим. Ар тараптан өзүңүздү сынап келесиз. Кайсы тармак жан дүйнөңүзгө көбүрөөк жакын? Тандай келгенде баары мага жакын. Ар бир кесибим бири-бирине ушунча чырмала байланышкан. Жазуучулугум жок, мен алып бара албайм. Анткени мага импровизация керек. Алып баруучулугумду, актёрдук чеберчилигимди колдонбосом алып бара албайм. Анткени ар кандай жанрдагы берүүлөр келет. Актёрдук чеберчилигимди, алып баруучулугумду колдоном. Анткени сүйлөп аткан текстимди импровизация аркылуу маанисин түшүнүп алып, эле ойной берем. Бирөөнү жандырып салсам, беркилер жанып кетет, өрүлбөй калат, өрүм болбой калат. Айтор баары бири-бирине өтө тыгыз байланышта. Ушундай назик, алсыз аялдын ичиндеги курчтук, күчтүүлүк кайдан чыгат? Башка түшсө байтал жорго. Курч күчтүү болгонго турмуш өзү түртөт экен. Курч күчтүү болбосоң тебелендиде калат экенсиң. А менин тебелендиде калбашым үчүн бир чоң себебим бар. Ал менин уулум.
Ушулумдун карааны эле мени ушундай кармап, ушундай кайрат берет мага. Ушуну жыттаганда кадимкидей соолугам, чыйралам, кадимкидей эс алам, күчтүү болом. Уулумдун күлкүсү мага мотивация берет. Балам үчүн күчтүү болууга бир дөңгөлөк пайда болду. Күчтүү болуп ошол дөңгөлөктү сүйрөп келе жатам. Ошол дөңгөлөктү жалгыз сүйрөгөндө жеңил болбосо керек. Жалгыздыктан тажыган убак болобу? Колуңузду сурагандар кантип болбосун? Кээде кадимкидей күчтүү ийин издейм. Жөн эле башымды жөлөп ыйлап алганга кайрмасы менен. Кадимкидей орду жукталат да, баарына жетиш мүмкүн эмес экен. Эркекте аялда болуу мүмкүн эмес экен. Кээде кадимкидей аксаган учурларым болот. Эмне балекет күчтүү аял болсоң да бир улуу күчтүү муктаж болосуң, зар болосуң. Бирок эптеп-септеп эле эр экен деп тигиң да келбейт. Колумду сурагандар толтура. Мен азыр жаш бала эмесмин. Карышкыр болуп калдым дегендей. Негедир тегирменмен бүкүлү чыкпай жатат. Үй бүлөлүү болуп калат кээде. Айрымдары жаш болуп калат. Бирөөнүн үйүндө бузугу титиң барбайт. Айтор ушул меники деген адамды жолуктура элекмин. Көңүлүмө топ келгени чыкпай жатат кыскасы. Маалымат булагы заманча кеткейжи. Сот Гүлзат Мамытбектин күнөөсүн актады. 4 декабрда Чүй облустук соту Сокулук райондук сотунун Гүлзат Мамытбектин мурунку күнөөсү Талантбек Курманкуловго карата чыгарган өкмүн күчүндө калтырды. Сокулук райондук соту 17 июлда Талантбек Курманкуловду актаган өкүм чыгарган болчу. Эске салсак, Гүлзат Алымкулова мурунку күнөөсү Талантбек Курманкуловдун үстүнөн сабады деп арыз жазган. Гүлзат Мамытбек мурунку күнөөсү балдарын бербей жаткандыгын билдирген болчу. Маалымат булагы аргумент чекит кейжи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.